Эми өлкөдө жеке жактар жалпы салык декларациясын тапшырбайт, өз калоосу болсо ыктыярдуу түрдө толтурса болот. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Кимия Төрөгелдиева учурда пенсиядагы мугалим. Ал буга чейин жалпы салык декларациясын милдеттүү түрдө тапшырып келген. Эми болсо андан бошотулуп айлыкка иштеген кызматкерлер үчүн жакшы чечим болду деп эсептейт. Анткени мурда декларация толтурууда катачылыктар кетип, айрым учурда айып пул төлөгөн да учурлар болгонун айтат. Декларация толтуручубуз бир четинен эми жакшы мамилетке көрүнүп турса керектир да. Бирок биздин акчаларыбыз, айлыгыбыз, ай сайын алган айлыгыбыз бухгалтерияда көрүнүп турат да. Анан бизде ашыкча баягы бизнесибиз негизинен окутуучуларда саналуу эле болсо керек. Мен билбейм, окутуучулардын да мындай аябай чоң масштабтагы бизнестери жок да. Машинасы болушу мүмкүн. Ашыкча может бир квартирасы болгондорду гана билем да. Анан кийин бирок биз үчүн керектүү эле эмес да. Азыр бошотуп койгону туура бир четиненчи. Салык мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мугалимдер, дарыгерлер, окумуштуулар, чыгармачыл инсандар, пенсионерлер, студенттер жана башка категориядагы жарандар жалпы салык декларациясын тапшыруудан бошотулду. Анда мамлекет тарабынан айлык алган кызматкерлерди декларациядан бошотуу аларды текшерүү процессин жеңилдетет. Бирок каалоочулар ыктыярдуу негизде декларация тапшыра алышат. Салык декларациясын тапшыруу боюнча киргизилген өзгөрүүлөрдүн эң башкысы бул жерде биз көптөн бери күтүп жаткан билим берүү системасында, маданият системасында жана ошондой эле медициналык тармакта иштеген физикалык жактардын декларациясын тапшырууга, башкача айтканда декларациядан тапшырууга бошотулуп жатат да. Ошондо биз мугалимдерди, медициналык кызматкерлерди, маданият кызматкерлерин, жалпылап айтканда эле айлык алып иштегендерди декларация тапшырууга буга чейин үйрөтүп, тапшырганга үгүттөп келгенбиз. Ал эми мындан ары декларациядан бошотулушат ошол кызматкерлер. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык киреше салыгынан жеңилдик алууну каалаган мамлекеттик жана муниципалдык жеке жактар салык декларациясын ыктыярдуу түрдө толтурса да болот. Анда декларанттар кайтарып ала турган жеңилдигин да белгилеп жазышы керек. Мындан сырткары салык төлөөчүнүн отчеттук мезгил үчүн салыктык милдеттенмеси болбосо, андан нөлдүк отчетту да берүү талап кылынбайт. Декларация тапшыруудан бошотулбагандар, мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер жана организациялар, ошолор милдеттүү түрдө мурдагыдай эле тапшырып келе беришет декларацияны. Физикалык жактар бошотулат деп атпайлыбы, мугалимдер, медициналык кызматкерлер. Бирок ошолордун арасында киреше салыгынан жеңилдик алам дегендер болсо, алар өздөрү добровольно тапшырса болот, алар өздөрү добровольно тапшырса болот. И ошол жерде декларациясында кайтарып ала турган жеңилдигин көрсөтсө болот. Адистер мамлекеттик бюджеттен эмгек акы алган жеке жактардын декларация толтуруусуна кажет жок деп эсептейт. Алар жеке ишкерлик менен алектенбегендиктен аткезчилик, экономикалык кылмыштарга, салыктан качуу сыяктуу көрүнүштөргө баруусу дээрлик мүмкүн эместигин билдирди. Мугалимдерден, врачтардан көбүнчө булар мамлекеттик бюджеттен эмгек акы алат да, ошондуктан ушул бюджеттен каржыланып аткан илимий кызматкерлерден, булардан ошол декларация толтурууга мындай бир зарылчылык жок да азыр. Себеби биринчиден булар мындай бир жеке ишкерлик менен алектенбейт. Анан булар экономикалык кылмыштарга дагы мындай бир көп эмне кылбайт да. Бул кириптер болуп, ошолорго жакындабайт. Мисалы, аткезчилик менен кандайдыр бир товар ташыбайт же болбосо кандайдыр бир продукция чыгарып, аны жанагындай салыктан качып сатпайт. Бүгүнкү күндө салык декларациясын кабыл алуу өнөктүгү башталды. Анда 1-апрелге чейин жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюмдар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларация тапшырышы керек. Ал эми 1-майга чейин жеке ишкерлер, патенттин негизинде же өзгөчө режимдеги соода аймагында иштеген жеке жактар, эл аралык уюмда, дипломатиялык жана консулдук мекемеде иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары декларация толтуруш керек. Декларацияны туура толтуруу эрежесин билбегендер салык башкармалыгынан акысыз кеңеш алса болот. Белгилей кетсек, салык декларациясын убагында толтурбаган юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Ал эми жеке жактар декларация тапшырбаганы үчүн аларга эч кандай айып пул салынбайт.
Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.